Кыргызстанда соңку бир сутка ичинде коронавирус дагы 10 медицина кызматкеринен табылды. Бул тууралуу бүгүн Саламаттыкты сактоо министрлиги билдирди. Экеменин маалыматына караганда алардын 6 Нарын облусунда, 2 Ош облусунда жана Ош Бишкек шаарларында бирден кызматкер. Жалпысынан бүгүнкү күнгө карата республика боюнча COVID-19 диагнозу менен 172 медицина кызматкери катталды. Алардын 53 айыгып ооруканадан чыгарылды. 24 апрелге карата COVID-19 жугузгандардын жалпы саны Кыргызстанда 656 болду. Алардын 8 каза таап, 322 бейтап сакайып кеткен. 656 адамдын 157-си Ош облусунда, 147-си Бишкекте, 109 Жалал Абад облусунда, 104 Ош шаарында, 83 Нарын облусунда, 42 адам Чүй облусунда, 8 Ысык Көл облусунда жана Баткен облусунда 6 адам. Коронавирус диагнозу коюлган прокурор жандандыруу бөлүмүндө дарыланып жатат. Маалыматка ылайык учурда 5 бейтап жандандыруу бөлүмүндө күч түзүмдөрүнүн кызматкерлеринин арасында коронавирус жуктурган жаңы учур катталган эмес. Буга чейин Кыргызстанда илдет аныкталгандардын ичинен 12 адам укук коргоо органдарынын кызматкерлери экени айтылган. Аларга коронавирус кызматтык милдеттерин аткарып жүргөндө жуккан. Алардын баары дарыланып жатат. Бүгүн өкмөт үйүндөгү маалымат жыйында Бишкек шаарынын коменданты Алмазбек Орозалиев 30 апрелден кийин карантин узартылбаса, кайсы ишканаларга кимдерге иштөөгө уруксат берилет деген суроого жооп берди. Биринчи кезекте жарандар күнүмдүк оокатын таап иштеген тармактардын иши жанданышы керек. Алар курулуш жана такси кызматы, бирок алар санитардык эпидемиологиялык талаптарды аткарышы зарыл. Бир таксиде 2ден ашык жүргүнчү болбошу кажет. Өз убагында дезинфекциялоо иштери жүргүзүлүп, жарандар бет кап тагынып, ортодогу аралык сакталышы абзел. Коюлган талаптар аткарылбаган учурда мыйзам чегинде жарандардын жоопкерчилиги каралат, деди Орозалиев. Кытайдын Гуанчжоу шаарынын элдик өкмөтүнөн Кыргызстанга гуманитардык жардамдын экинчи партиясы жөнөтүлдү. Бул тууралуу коронавируска каршы республикалык штабтан билдиришти. Билдирүүгө ылайык 20 апрелде Кыргызстанга Гуанчжоу шаарынын элдик өкмөтүнөн Гуандун провинциясынын курулуш жана жасалгалоо материалдарын өндүрүүчүлөр ассоциациясынын бир катар компаниялары тарабынан даярдалган гуманитардык жардамдын экинчи партиясы Бишкек шаарына жөнөтүү аземи болду. Гуманитардык жардам коронавирус инфекциясынын эпидемиясына каршы күрөшүүдөгү медицина кызматкерлери үчүн жеке коргонуучу каражаттар, бет каптар, термометрлерди өзүнө камтыйт жана Бишкек Ош шаарларына багытталат. Жүк жакын болуу үчүн аралык тоскоолдук кылбайт. Биз кыйынчылыктарды чогуу жеңебиз, биргеликте күрөшөбүз деген ураандар менен коштолот. Буга чейин жардамдар Фошайн шаарынын элдик өкмөтүнөн Ош шаарына көрсөтүлгөн.